алабыз. Баткендик туугандарга учурунда көптөгөн мумия тапшырып, мына мен жанагы көрсөткөн айтпадымбы, Чернобыльда иштеген Баткенди мумиясы мисалы үчүн, бал, тоонун таза балы, анан чөптөрдүн тундурмалары. Мен Алайдан да ала берем, Чаткалдан да ала берем, Кыргызстандын бардык жерлеринде ушул чөптү жыйнай турган, дары-дармекке жарай турган мөмөчөмөлөр, анан кийин жана тамырлар, ушулардын бардыгын көптөн бери ошону менен иштеп жүргөн адистер, биз өз учурунда алардын баарын окутуп жолдомо бергенбиз да. Бул киши дары чөптөрдү жыйнаганга мүмкүнчүлүгү бар деп туруп, ошолор керек, не керек болсо ошолор алып келип берет да бизге. Дагы бир телекөрүүчүбүз келиптир, саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Дагы эле биздин көрүүчүлөр сиздер. Сиз аркылуу билет да, мен айтып коем, адресин айтып коем. Биздин телефон номер менен байланыштырсаңыздар, буюрса дарыгерлер атайын бул жака келип жайгашкандан кийин биз сиздерге даректик айтабыз. Ишемби күндөн баштап кабыл ала беребиз. Ошондо адресин сизге азыр айтып коем мен. Башка сурооңуз жокпу? Биздин телекөрүүчү кетип калды окшойт. Маегибизди уланта берели. Ушул акыркы учурда сизге келген оорулардын көпчүлүгү кайсыл ооруга өтө басым көп жасалат? Ошол туура маселе. Азыр кыш убагына байланыштуу, жанагы эпке оорулары, хронический бронхит, ларингит, фарингит, жанагы хронический танзелит, анан көптөгөн учурда гайморит, риниттер ошо көп келет да. Буларга да биз атайы дары-дармек чыгарып койгонбуз. Өзүнүн схемасы бар. Айрыкча мынагы гаймориттер ушул маселеге эметет да. Анан экинчи жагынан биз бир универсал деген дары чыгарганбыз. Ошол жанагы аны ичпейт, сыртка терилерге колдонот, же болбосо жана мен санаган тиги воспаление болгон ошо танзелит, ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, аллергический бронхиттерди ошол универсал менен дарылайбыз да. Жакшы экен. Азыр биздин кийинки телекөрүүчүбүз байланышта бар. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди угуп атабыз. Кайсыл жактан чыгып атасыз? Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен полиартрит боюнча суроо менен дегенде кантип айтса болот ошону билели. Не боюнча дейт? Полиартрит боюнча. Мен жана айтпадымбы? Артрит, артроз, жанагы коллагеноздор боюнча. Ал тууралуу бизде бир 3 дары бар менде, мисалы үчүн. Анан ошолорго да кошо кетейин, жанагы бел омурткалардын оорусу, жанагы остеохондроз, спондилит, радикулит деген ушулардын баарына бизде бир 3 дары бар. Биринчи универсал, жанакы эле мен айтып келаткан. Экинчиси скорая помощь, үчүнчүсү мас шамбала деген майыбыз бар. Дегенде универсал менен сүртүп, жакшылап орган муундарды. Анан кийин жанагы скорый помощь менен дагы обработка кылып сүртүп, анан аягында жана шамбала деген май менен майлап коет да. Эртең менен кечинде 2 маал ошону жасайт. Анан эгерде баягы муун ооруп, тизелер көбүнчө тизеден кармайт да, же кызыл ашыктан. Ошондой болсо жатарда жана эртең менен кечинде жана процедуранын баарын жасап бүткөндөн кийин кечинде бир 5 кабат марлени универсал менен суулайт дагы жана ооруган жерге, муундарга компресс кылып коет да. Эртең мененге чейин жылуу жатат. Же болбосо ошол эле универсал менен тиги бутуна ванна беребиз, же болбосо жалпы ванна беребиз, ошо бардык муундары, бел омурткалардын бардыгын
түзөгөнгө жакшы болсун деп ушундай маселелер да. Жакшы экен. Ошол сизге кайрылган эми түрдүү түмөн оорулар келет да, оорулуулар. Ооба. Анын арасынан жугуштуулар келсе, бул өтө кооптуу эмеспи? Муну кантип дарылайсыздар? Мындай айла жок. Азыр өзүңөр билесиңер, жанагы көбүнчө туберкулездер акырына чейин дарыланбай жөтөлгөндө жана туберкулездин эме таякчаларын чыгарат. Ошолорду дагы эгер сезип калсак, маска кийип отургун, маска тегер экен эметпесин деп. Бирок ага деле болбойт, ошондой оорулар келе берет. Кабылдап, анан дарыларын берип кетирип жиберебиз да. Анан мен дарылаганда эч качан жаткырып, мындай дарылабайм да. Көрүп, диагнозун коюп, кандай дары керек болсо анын баарын эметип, 1 ай дарыланабы, 1,5 ай дарыланабы, ишин иштеп, үйдө жүрүп эле дарылана берсе болот да. Ошол ишти баштаганда башында сизде бир кандайдыр бир кооптонуу болдубу? Натыйжа берет бекен дегендей. Баягы бардык жаңы ишти баштаганда Эми мындай да кызым, айтып атпаймынбы, мен 40 жылдан ашык терапевт болуп, кадимки эле мына өзүбүздүн коллегалардай бүгүнкү медицинанын таблеткалары менен, дарылары менен көп дарыладым да элдерди. Анан менин көзүм жетти да, ошо бу азыркы таблетка дарылардын келечеги жок. Себеби булардын бардыгы химия. Химия деген бизге тескери таасирин берет да. Азыр бир мындай бир группа бар да, лекарственный болезнь деген. Көптөгөн мынагу химиялык, синтетикалык препараттар бир органды мындай кичине жардам берсе, экинчисин талкалап таштайт. Мына ушулардын баарын билгенден кийин 90-жылы анда союз болчу министр Чазовго мен маселе койгом да. Биз мынагу өнүккөн, өскөн өлкөлөрдүн бардыгы, мисалы үчүн Тибет, Кытай, Индия, Япония, булардын бардыгы жанагы синтетикалык таблеткаларды колдонбойт. Алар күргүчтөтүп, заводдорду чыгарып туруп бизге ыргытып коет. Бизге жегизет да. Анан ошондо айтканда, бизге дагы ошо жаратылыш ыкмалары менен дарылаганга мүмкүнчүлүк бериңиз деп туруп. Анан ошондо биринчи кыргызстандык эксперименталдык база катары бизге мүмкүнчүлүк берген да. Мен дарылай бергем. Кыргызстандан деле курорт кайсы жерин алсаң дагы. Анан силердин экология абдан таза. Азыр экология жөнүндө сөз кылсак, таза чөп, дары-дармектер Кыргызстанда калды, анан Тажикстанда. Калганынын бардыгы баягы ууланган, радиация алган ушундай эмелер да. Бир кызык нерсе, Черномырдин премьер-министри болуп турганда Россияда, баягы Чернобыльдын авариясынан кийин, баягы завод, фабрикалардын баары иштебей калган да, дары-дармектер. Анан ал акчаны аябай көп бөлүп туруп, дары-дармекти айдатат да Украина, Белоруссия, Россияга. Караса, чыккандан кийин жанагы бардыгы радиация да, жарабай калды, ошондон токтоп калды да. Биздин Кыргызстандын жалаң эле дарылар эмес, мөмө чөмөлөрүн дагы азыр чет мамлекетпи, эсенгиби мындай ойлонбой туруп алат да. Себеби бизде экология таза да. Азыр дагы бир теле көрүүчүбүз байланышта экен. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Ардактуу теле көрүүчү. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Тилекке каршы эч нерсе болгон жок. Биз кайрадан теле көрүүчүлөргө кайрыла кетели. Ардактуу теле көрүүчүлөр, 50806 телефон аркылуу же болбосо биздин шаардан сырткары райондордо жайгашкан болсоңуздар 03622 коду менен байланышка чыгып, өзүңүз кызыккан суроолорду биздин дарыгерден сурап алсаңыздар болот. Жана ошондой эле 1715 кыска номери дагы иштеп жаткан учуру. Эгерде коңгуроо кылганга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда СМС аркылуу дагы кайрылсаңыздар болот. Бул жакта дагы бир билдирүү келген экен, рак оорусу жөнүндө дагы маалымат бере кетсеңиз. Ооба. Ошону мен өзүм да кайда баштайын деп отурат элем. Урматтуу мекендештер, бу илим деген ордунда турбайт да. Бардык нерсе ушул
илимдин жетишкендиктерине таянса, сөзсүз натыйжа болот. Мен бул рактарга кайрылганда мындай деп айтат элем, рак ооруларына. Мен бир скорая помощь деген бир чөптөн жасалган дары чыгардым да. Анан ушул дарынын күчүн бир сынап көрөлү үчүн кандай болор экен деп атайы бир схема менен рактарды дарыладык. Ошол рак ооруларынан онкоинститут болбойт деп чыгарып таштаган ооруларды биз кайра дарылап аяктырдык. Мына мен жанагы инструкцияларда, ошо бизге келген каттарда, ыраазычылыктарда жүрбөйбү? Рак элем, аяктым, рактан жакшы болдум, өпкөсүнөн жакшы болгондор бар, жатындан жакшы болгондор бар, боордон жакшы болгондор бар. Ракты мен скорая помощь деген дары менен дарылайм. Жакшы экен. Бизде дагы бир телегөрүүчү келип калыптыр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңызды айтып, тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Катуураак айтсаңыз. Экинчи сурооңу түшүндүк. Дарыларды Баткенден эле аласың. Биз дарылардын баарын алып келгенбиз, керектүү дарыларды. Биринчисин укпай калдым. Астма оорусу боюнча. Астма оорулардыбы? Астма ооруларды дарылайбыз, жакшы эле дарылап беребиз. Бул аллергиянын эң чокусу деп эсептейбиз, астма оору. Аны дарылап берсек болот. Демек, бул жакта Баткенде канча убакытка чейин болосуздар? Эми менин эң негизги мындай келген себебим жана баткендик туугандарды ата энелердин жардамы менен, мектепте мугалимдердин жардамы менен, детсадта ошол коллективдин жардамы менен, силердин жардамыңар менен баарыбыз чогуу ошо бир ай мына курттан кутулуу маселесин абдан курч койсок, курттан кутулсак, анан дарылоо маселесин мен кандай эле оору болсо дагы дарылай берем, маселе жок, кайрыла бергиле деген сөз. Демек, бардык оорунун башаты бул ичтеги курттун бар болуусунан. Бардыгы дебесек дагы көпчүлүк оорунун башаты бул курттан аяккандан кийин адамдын дени сак болуп, мындай өзүн жакшы сезет да. Азыр бул жакта дагы бир билдирүү келген экен. Саламатсызбы дейт. Сизди дайыма газета, журналдардан окуп жүрөбүз. Ишиңизге ийгилик дейт. Анан өзгөчө аялдардын дагы оорулары жөнүндө. Аялдардын оорулары жөнүндө мен жана баштап кичине айттым. Эмчек оорулары, жатын оорулары, анан аялдардын жана воспаление сезгенгендерин болсо, аны да аябай жакшы дарылап берем. Жанагы универсал деген бир дарым бар. Ошол бир 20-25 күндүн ичинде жана воспалениясын, эрозия шейки матки, язва шейки матки, анан кийин жанагы ошолордон барып жанагы ракка өтүп кеткендерин деле жакшы дарылап бере берем. Анан мен дагы бир дары жөнүндө айтпай кетиптирмин, ошо айымдар тууралуу. Бизде бир айымдар керемети деген дары бар. Жана көптөгөн эмеде жаш кыздарда, келиндерде жанагы айызы келбей кыйналгандар бар да, гормоналдык эме келбей калып бирдеме болуп, ошондо мына айымдар кереметин колдонсо чакырып берет да, кадимкидей эле. Жанагы климаксга дагы көп таасири бар. Иши кылып аялдардын кандай эле оорулары болсо дагы дарылап бергенге мүмкүнчүлүк бар. Анан акырында бир могу бир кызык нерсени айтайын. Аксы бальзамы деген быйыл бир бальзам чыгардык. Бул эми көп маселени чечет, бирок эң негизгиси жанагы азыр элдин баары компьютер менен иштеп атпайбы? Ошол көрүү маселеси боюнча, ошо зрениясы төмөндөгөн адамдарга ушул атайын эметилген да. Экинчи бир маселе, азыр бардык эле адамдарда эс тутум деген төмөндөп кетти да. Ошо эс тутум менен көрүү маселесине арналган бир аксы бальзамы бар.
эгер ошондой адамдар болсо алар деле кайрылса болот да. Жакшы экен, баардык нерсенин башталыш аягы бар дейт. Биздин дагы убактыбыз аяктап калды. Сизге эркин микрофон берейин. Жалпы облус тургундарына, телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн Мына мен жана атайы кайрылбасам дагы оюмду айтып кеттим. Урматтуу мекендештер, биз бул элдин саламаттыгы, элдин ден соолугу, силердин дениңер сак болсо деп, ошо бир айттым го, бир 40 жыл, анан дары чыгаруу боюнча 30 жыл ушунун артында жүрүп атабыз. Мына ушул кыргыз медицинасын, кыргыздын ушул таптаза табиятын, кыргыздын мыкты чөптөрүнүн бардыгын ушу силерге арнап, ушул дарыдан пайдаланып калсаңар, анан башка биз мамлекеттердин арасында өзүбүздүн ордубуз болсо, мисалы үчүн менин дары дармектеримди Кытай, Европа, Индия бардыгы билет да, кээ кезде алып да кетишет менден, ушул эсенгин айтпай эле коеюн да. Ошол биздин аракет кыргыз медицинасын ордуна койсок, анан элдин арасында ошо кыргыз медицинасын ата-бабадан калган ыкмаларды жакшы түшүнгөн кишилер бар да. Ошолор болсо, ошолор менен кошо иштешип, ошо дагы кыргыз медицинасын өстүрүп, өркүндөтсөк деген маселе. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, биздин телекөрүүчүлөр менен жакшы маек куруп бергениңизге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто белгилүү дарыгер, академик, элдик медицинанын баштоочусу Нарбеков Омарбай Нарбекович болду. Ал эми биз Баткен телеканалында албетте актуалдуу маек